Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бекжанов Исмат өлкөнүн, элдин келечеги үчүн бир да элитамын же азыркы элдин уулу дегендер ушинтип Ташиев менен Жапаровтай күрөшкөн эмес. Керек болсо ата-энесинен, баласынан да ажырап мамлекет менен элдин келечеги үчүн Жапаров өзү бир өлүп тирилди. Чыныгы элдин уулу деп ушуну айтат. Эгерде азыркы саясий элиталарга окшоп кырдан кырыз дегенде, кыргыздын шор эле эмес, жалпы Орто Азияда чыр чыгып, кыйланы көрөт элек азыр. Себеби мурдагы бийликтегилер учурунда саясий упай топтоо үчүн ким гана болбосун айтышып, күчтүү державаларга жагынганга да аракет кылып, эки пил кагышса ортодо чымын өлөт демекчи. Ортодо эл эле кыйналып аткан учур болгон. Айтор Кудайдан болуп элдин тилеги, үмүтү, ниети түз экен. Кудайга үндөр жетти окшойт. Орто Азияны аз жерден Кудай сактады. Болбогонда Рахман аркылуу Орто Азияны кара ниеттик кылып көптү эңсеген күчтүү державалардын үмүтүн ит капты. Анда Тажикстан менен Кыргызстан чоң геосаясий картасынын чаңында эле калат эле. Кытай, Иран, Турция, АКШ, Орусия, Пакистан, Афганистан, Азербайжан дегендердин арасында. Мүмкүн Орусияны да кошуп сактады Кудай. Кыргыздар ал жакта да бар дегенсип. Анан каяктагы азыр эл уулу деп митингке, пикетке чыккандар аман эле болсун. Эми алар эл уулу эмес. Ошол учурда ошол эл уулу дегендер өз кызыкчылыгынан чыга албай, калп эле эл көзүнө кыйкырып, элге күйгөн адам болушуп, бийликти сындаганы менен чындыгында алар бийликти шантаждап, монтаждап, кокочо кылып көрсөтүп же өздөрү иштебей, же ошол учурда бийликти да иштетпей, жең ичинен сүйлөшүп, партия, фракция болуп кландарга бөлүнүп, кумтурдун баштап айылга чейин эле өздөрүнө бөлүп алышып, жеке кара башы кызыкчылык үчүн эле жеп ичип каалагандай тайраңдашып көнүп алгандарын эл билбейт деп өздөрүн элден бийик сезип, өздөрүн элита кылып сезип алган учур эле. Эми алар жеке кызыкчылыгынан кур калмак тургай жооп берер да күнү келди. Ошон үчүн азыркы өкмөт башчыларын болушунча караламак турсун, фейктер менен журналисттерди, ТВ медиаларды жалдап болгон амалдарын чыгарып атышат. Мүмкүн башка өлкөлөргө жалданып, жалбарып аткандар. Болгон билген мамлекеттик кызыкчылыктарды да жеткирип аткандар. Дегенимдин себеби мамлекетти тоногону аздык кылгансып, тажиктер Кыргызстанга басып алганы турса, Ак үйдүн астына элди акчага жалдап, куралдарды шылтоо кылып, митингге чыгарып, арам ойлорунда бийликти басып алуу аракети болду. Албетте өздөрү сырттан көз салып турушту да, эгерде оң келип калса автор болуп чыга калышат эле го. Эмне үчүн тажиктер басып атса, булар Ак үйгө асылышты. Мүмкүн Рахман менен айрым саясий элиталардын нарко бизнеси чогуу да болушу мүмкүн. Аны да күтсө болот эле, жалаң эле эл уулу эмес, Рахмандын уулдарынан. Же ойлошту элге баатыр болуп көрүнөбүз деп, дүйнөгө кыргыздарды маскара кылып тынычты акыра. Муну көргөн Рахман көчүгү менен күлгөнү менен иши жок эл уулу деген элиталарга. Акча менен мансап үчүн элде жерде эмес, катын бала чакасын, ата-энелерди да унутуп койгондой элес калды менде. Кыскасы, азыркы камакка алынгандардын элдик уулдар баары таза эмес, таза болсо акталат деп жазат ал өзүнүн Facebook баракчасына. Талибандар Тажикстандын үстүндөгү көпүрөгө желегин орнотту. 5-июлда Ооганстандын өкмөттүк аскерлеринин чек ара заставасын ээлеп алган Талибан 8-июлда Панж дарыясындагы Афганистанды Тажикстан менен байланыштырган көпүрөгүнүн капталына желек орнотту деп билдирди булак. Маалыматка ылайык 5-июлга караган түнү Ооган чек арачылары чек ара бекеттерин талиптерге эч кандай муштажсыз өткөрүп беришип, 312 аскер көпүрөдөн коңшу Тажикстанга качып кетишкен. Афганистанда өкмөттүк күчтөр менен Талибандын ортосунда өлкөнүн негизги аймактары үчүн күрөш жүрүп жатат. Ооганстандагы туруксуздук чет элдик аскерлердин чыгарылышынын шартында күч алууда. АКШ май айында Ооганстандан аскерлерин чыгара баштаган. Маалыматтарга караганда, расмий Вашингтон ушул кезге чейин аскер континентинин 90% чыгарып кеткен. Планга ылайык АКШ ушул жылдын 11-сентябрына чейин Ооганстандан чыгып кетүү процессин аяктоого ниеттенүүдө. Италия менен Германия буга чейин Ооганстандан толугу менен чыгып кеткен. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын аскерлеринин Ооганстандан чыгып кетишин Вашингтон миссиясын ишке ашпай калгандыгын моюнга алуу деп эсептей тургандыгын билдирди. Маалымат үчүн, АКШ жана анын аскердик альянсы НАТО 2001 жылдын октябрь айында Ооганстанга басып киришкен. Буга 2001 жылы 11-сентябрда АКШдагы террордук фактылар себеп болгон. Булак Назар Ньюс чекиткейжи.
Талибан кыймылынын өкүлдөрү Москвага келди. Ооганстандагы Талибан кыймылынын өкүлдөрүнөн турган делегация Орусиянын баш калаасы Москвага келди. Бул тууралуу Орусиянын Интерфакс жана ТАСС сыяктуу бир катар мамлекеттик маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Талиптер Москвада кимдер менен жолугарын так айткан эмес. Талиптердин өкүлү Мухаммад Сахаил Шахин Москвада орус тарап менен Ооганстандагы кырдаалды талкуулай турганын ТАСС агенттигине билдирген. Ошондой эле ТАСС орусиялык расмий өкүлдөр талиптердин Тажик-Ооган чек арасындагы аймактарга чабуул койбоо тууралуу убадасын алганын кабарлады. Америкалык аскерлер Ооганстандан чыга баштагандан бери талиптер бир катар Ооган райондорун, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарды басып алды. Талибан менен Ооган күчтөрүнүн ортосундагы куралдуу кармаштардан улам соң капталарда миңден ашуун ооганстандык аскерлер жана жайкын тургундар Тажикстанга кире качты. Буга чейин орус бийлиги Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу Тажикстанга жардам көрсөтүлө турганын билдирген. Баткен Кыргызстандын чек ара аскерин тажик чек арачылары кармап кеткен. Кечээ 8 июлда кыргыз-тажик чек арасында болгон уга атышуу учурунда Тажикстандын чек арачылары кыргыз чек арачысын кармап өздөрү менен Тажикстанга алып кеткен. Бул тууралуу КМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Учурда эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү окуяны жеринен териштирүү жүргүзүүдө. Чек ара кызматынын Баткен областы боюнча өкүлү Кыялбек Төлөнбаев тажик тараптан окуя учурунда кармалган кыргыз чек ара аскерин кайтарып берүүнү талап кылды. Учурда тараптардын сүйлөшүүсү уланууда деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, чек ара кызматы 8 июль күнү болжол менен саат 17:00 Чашма келдин ашуусу жакта Тажикстандын чек арачылары кыргыз чек арачыларына күтүүсүздөн кол салганын жана ортодо ок атышуу болгонун билдирген. Ал окуядан Кыргызстандын 27 жаштагы Хуснидин Хожиев аттуу чек ара аскери каза болгон. Алдын ала маалымат боюнча тажик тараптан да каза болгон, жаракат алгандар бар. Булак Марал ФМ Чекит Кейжи. Апасынан ашкан сулуу Моника Белучинин кызы биринчи жолу эл алдына чыкты. 56 жаштагы Моника Белучи биринчи жолу улуу кызы Дева Касель менен Вога Италия журналынын биринчи бетине сүрөткө түштү. Бул тууралуу маалыматты чет өлкөлүк басма сөз каражаттары жазып чыкты. Сүрөттө Дева негизги орундукка отуруп, ал эми Моника анын капталында турганын көрүүгө болот. Мындай көрүнүштүү окурмандар Моника жаштарга орун берген сыяктуу деп божомолдошууда. Бул жөн эле кокустуктан тартылып калган кадр эмес, актрисанын карьерасында дагы кызына орун бошотуу байкалат. Булак Назарньюз Чекит Кейжи. Замир Казакбаев: бирибиз Американы, бирибиз Россияны, бирибиз Түрктү сүйүп, келгиле Кыргызстанды сүйүүгө салым кошолу. Ушунча болду, кимдин ким экенин айтайын. Ташы калдыбы? Орханга жан тарткандын баары өзү же баласы, кызы билим алгандар. Болбосо бул киши тургай чет өлкөдө кулчулукта жүргөн кыргыздар толуп жатат. Эмнеге кыргызды, кыргыздын тагдыры ойлондурбайт? Буга чейин дагы кыргызстандык башка улуттун өкүлү тууралуу ызы-чуу болгон, эсиңердеби? Кыргыз деген тамактын ырыстуусун өзү жебей, коногуна берген калк. Заңгыраган тамды салып коюп, ага конок келгенде кирип, өзү времянкада жашаган калк. Машинасын оңдоткону барса дагы кыргыз менен гана соодалашып, башка улуттун өкүлү айтка баасын берет. Кыргыз деген ашыкча чыгымды жакшы көрүп, бул жагынан атаандашып, бирөөгө мактанганды жакшы көргөн калк. Кыргыз жамандык менен жакшылыкта дагы ырыс кесээр калк. Үзүлүп жатып кредитке той берет. Турецкое качество деп кыргыз гана кымбат алат кийимди. Болбосо өзүбүздө тигилген кийимден сапаты жагынан айырмасы деле жок. Түркияныкы экен деп кымбат билим алгандар да кыргыздар. Болбосо мамлекеттик мектеп менен билим сапаты бирдей эле болгону сервис. Алар шарт түзүп койгон эле болбосо мугалимдери ошол эле кыргыздар. Эгер ошол мугалимдер мамлекеттик окуу жайдан ошончо айлык алса, өзүбүз эле жеп салмакпыз. Эмнеге мынча айлык алышат деп. Айына $3000 төлөп окутууга даярбыз. Мунун баары, ишенип коюңуздар, жон гана гонка, мактануу, атаандаштык. Ары жок десе жарашат бизге. Салыштыра келгенде жөнөкөй мектепке төлөгөн чыгым менен түрк лицейники бирдей эле болуп калат экен деп сооронгондор да бар. Андай эмес тууганым, түрк лицейине кеткен чыгым Кыргызстанда калбайт. Туркияга кетип жатат акчалар. Мамлекеттик мектепке төлөгөн акча мамлекетке калат. Орусия, Америка, Туркия ачкан окуу жайлар жаман эмес, бирок идеология деген бирдиктүү билим берүү системасынан башталат да.
Биз ошон үчүн чаржайт болуп жатпайбызбы? Бирибиз Американы, бирибиз Россияны, бирибиз Түрктү сүйүп, келгиле Кыргызды, Кыргызстанды сүйүүгө салым кошолу. Түрктөр уюштуруу жагынан бизден алдаганча таланттуу келишет экен. Болбосо сапат манасты бүткөн окумуштуу же коомдук ишмер көргөн эч ким жок. Адатта бул жакта окугандар күн карама болуп калышат. Бар эмес, бирок жылына 500 окуучу бүтсө ошонун 10-у гана ийгилик жаратат экен. Жаратканда дагы чет өлкөгө кетет. Үй бүлөсүн бакканга жарайт. Мамлекеттик кызматкер боло алышпайт. Билим берүү министрлиги коңгуроо какпаса кеч болуп баратат. Биз балдарыбыз өз колубуз менен көз көрүнө жоготуп жатабыз. Замир Казакбаев, журналист.